Сыңарбы балдар, кутман күнүңөр менен. Азыр математика сабагынан бөлүүнүн касиеттери деген теманы өтөбүз. Сабактын максаты бөлүүнүн касиеттери жөнүндө маалымат аласыңар. Бөлүүнүн касиеттерин пайдаланып, мисал маселелерди чыгарууга көнүгөсүңөр. Тактыкка ыкчам ой жүгүртүүгө багыт аласыңар. Анда балдар биринчи маселеге көңүлүңөрдү бурамын. Асел 5 алманы 5 тарелкага бирдей бөлүп салды. Асел ар бир тарелкага канчадан алма салды? Анда балдар карап көрөлү. Демек, 5 тарелкага 5 алманы бөлүп салсак, бирден туура келди. Мында 5 бөлүү 5 барабар 1 деп жазылат. Бул бөлүүнүн ар кандай санды өзүнө өзүн бөлсөк тиинди 1 болот деген биринчи касиети. Муну окшош бирдей сандардын тииндиси 1 чыгат десек да болот. Түшүнүктүүбү балдар? Демек, окшош сандарды өзүнө өзүн бөлсөк тиинди 1 чыгат экен. Анда экинчи маселени угуп тургула. Мен 5 гүлдү бир вазага салсам, гүлдүн саны өзгөрдүбү? Албетте, өзгөргөн жок. Бул 5 бөлүү 1 барабар 5 деп жазылат. Муну биз бөлүүнүн ар кандай санды бирге бөлсөк, ошол сандын өзү чыгат деген касиети дейбиз. Мисалы, 12-ни бирге бөлсөк, 12 өзү чыгат. 7-ни бирге бөлсөк, 7 өзү чыгат. 23-тү бирге бөлсөк канча чыгат балдар? Туура айтасыңар, 23 өзү чыгат. Бул мисалдарды дептерибизге жазып алабыз. Эми үчүнчү маселени карап тургула. Атам 0 сандагы алма көчөтүн 5 катарга бөлүп тикти. Атам ар бир катарга канчадан алма тикти? Мында 0 жок сан болгондуктан, аны канчага бөлсөк да 0 чыгат. Бул 0 бөлүү 5 барабар 0 деп жазылат. Бул бөлүүнүн 0-дү ар кандай санга бөлсөк 0 чыгат деген дагы бир касиети. Мисалы, 0-дү 6-га бөлсөк 0 чыгат. 0-дү 90-го бөлсөк да 0 чыгат. Түшүнүктүүбү балдар? Балдар, бул жерде бир нерсени эч убакта унутпагыла. Жогорудагыдай 0-дү санга бөлө алабыз. Бирок санды эч убакта 0-гө бөлө албайбыз. Эмне үчүн? Мисалы, иним 5 тептерин 0 сандагы досуна бөлүп бере алабы? Жок. Ошондуктан санды жок санга бөлүү эч убакта мүмкүн эмес. Ушуну унутпагыла. Башкача айтканда, мында 5 бөлүү 0 деп жазуу мүмкүн эмес. Демек, санды 0-гө бөлүүгө болбойт деп айтабыз. Бөлүүнүн касиеттерин дагы бир эсибизге салалычы. Биринчиси, бирдей сандардын тииндиси дайыма 1 чыгат. Мисалы, 45 бөлүү 45 барабар тиинди 1 болот. Экинчи, ар кандай санды бирге бөлсөк, ошол сандын өзү чыгат. Мисалы, 57-ни бирге бөлсөк, барабар тиинди 57 өзү чыгат. Үчүнчү, 0-дү санга бөлсөк, тиинди 0 болот. Мисалы, 0 бөлүү 76 барабар 0 чыгат деген сыяктуу. Ал эми санды эч убакта 0-гө бөлүүгө мүмкүн эмес. Түшүндүңөрбү? Биз бүгүнкү сабакта эмнени үйрөндүк балдар?
Ушул эрежелерди пайдаланып, китебиңердеги берилген мисалдарды чыгара аласыңар деген ойдомун. 672-673 мисалдарды үйдөн чыгарып, WhatsApp аркылуу мага жоопторун жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.